Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Отман кечиңиздер менен. Ар кечте, ар бир үйдө жакшылыктар, өмүрдө канчалаган жакшылык бар, куттуктап ыр-дестелери тартууланса, кубантып кубат берет каткырыктар. Өмүрүнүн 40 жылын элине арнаган жайдары мүнөз көгүлтүр экрандын көркү болгон залкар диктор Бактыбек Мамытовду азыр тааныбаган адам жок. Көрүүчүлөрү сагынуу менен ар дайым күтүп көрүшөт. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргыз телерадиосу үчүн жаралган чебер диктор эмгек жолунда канчалаган телекөрсөтүүлөрдү жана радио уктурууларды алып барды. Маалымат программаларынан тартып көркөм адабий музыкалык көрсөтүүлөрдү, лира кечелерин, сайра комуз, тогуз кайрык, ыр кесе, кулжу менен ырларым телеконкурстарын көркүнө чыгара алып барганы али да элдин эсинде. Рахмат ушундай көрүүчүлөргө, эл журтубузга бардыгына жаңы жылда болсак дагы дүйнө элдеринин арасынан эч кимисинен кем калышпай ушундай бардык жагынан атагыбыз, даңкыбыз чыкканына кайсы жагынан чыгармачылык жагынан болобу, башка жагынан болобу, улуу инсандар жагынан болобу, Чыңгыз агабыз айтып атам, манасыбыз болобу, мына ушундай сыймык, кыргыз эли сыймыктана турган толгон токой нерселерибиз бар, ала тообуз бар дегендей, мекенибиз бар. Ушундай бардыгын Кудай куткылсын, жакшылыктары болсун. Бактыбек Мамытов телевиденияга келген күндөн бери талыкпай эли үчүн, телерадионун өнүгүшү үчүн эмгектенип келүүдө. Чектеген аксакалыбыз 80 жашка чыгып турбу? Жараткан Бактыбек Мамытовго аябастан баарын берген. Жагымдуу өңдүү, окулуктуу үндү, интеллекти, так дикцияны жана адамгерчиликти. Төгөрөгү төп келген Бактыбек Мамытов азырда өзүн өзү өнүктүрүүнүн үстүндө. Адамдардын оозунан, элдин оозунан ушундай бир жакшы сөзгө угуш үчүн, жакшы сөзгө жакшы баага татыш үчүн бул адамдын өмүрү деле жетишпейт го. Чыңгыз Бош убактысында ыр жаза коймой адаты бар. Жүрөгүнөн чыккан ырларынын баарын топтоп ыр жыйнагын чыгарган. Чырдын баарын жатка айткан азыркы жаштарга, акындарга аябай таң калам мен ушунда. Эмгеги бааланып, эл артисттигин алгандан бери куттуктоолордун аягы тыйыла элек. Кыргызстандын бүт бардык бурчунан чалышып, тааныгандар, тааныбагандар, улуулар, кичүүлөр, жаштар деген баары аралаш ушинтип куттукташып, айрыкча апалар ушундай дешип анан кийин ушундай жылуу сөздөрдү айтканы бул өзүнчө бир аябай чоң кубаныч. Сыйлыктан дагы жогору турган ушундай экен да. Элден ушундай жылуу сөздөрдү угуш, ушундай жүрөк толкуткан сөздөрдү айтып атышат. Ушулордун баарын угуп туруп анан кийин аябай толкунданат экенсиң. Ден соолугум чың болуп, күч кубатымдан тайбасам, дагы деле эл үчүн кызмат кыла берем дейт Кыргыз телерадио корпорациясынын легендасы Кыял Шаршиева, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал.